Мен туылған адам емес, жаралған жанмын. Өзімді өзім жаратқам. Жүсіп Абдрахманов күнделігінен. Чындыгында адам ийгиликтүү болуп туылбайт. Адам ийгиликтерди өзү жаратат. Тынч деңизде адам мыкты деңизчи боло албайт дегендей, Жүсіп Абдрахманов атабызда турмуштун толкуну ары түртүп, бери түртүп отуруп, жашоонун деңизинде такшалып, толкун менен агып кете бербестен, өз максаты жолунда турмуш толкунуна каршы сүзгөндү үйрөндү. Ал өзү да коом ментеп ала салып, кырдаал кескин өзгөрүп турган мезгилде кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн революцияны колдоодон башка жол жоктугун тубаса акылы менен туйган. Андыктан бийликте мансапка жетүү үчүн ар кандай жолго барууга даяр адамдарга эмес, революциянын чыныгы идеалдарын турмушка ашырууга бел байлап аттангандардын катарына кошулган. Жүсүп атабыз кандайча революциячыл күчтөр турган өйүзгө туш келип калды. Өзү айткандай, өткөн өмүр көргөн күнүн аңтарып, ал тууралуу өзү да көп ойлонгон. Мен революцияга, революция душмандары турган тараптан келдим. Аппак ниет менен келдим, бирок эмнеге келгенимди толук аңдаганым жок, деп жазган ал. 1916 жылдагы көтөрүлүштөн кийин кыргыз эли кырылып Кытайга үркпөгөндө, ага улай октябрь төңкөрүшү болуп кетпегенде, анын тагдыры балким таптакыр башкача болмок. 1916 жылы бир инисинен башка бир туугандарынан ата-энесинен түгөл кул жууду. Ошол жылдагы үркүндө окуусу үзгүлтүккө учурап, эл менен кошо Кытайга үй бүлөсү менен качууга мажбур болгон. Сапар учурунда атасы Абдрахман келте оорусунан улам көз жумат. Ак падышанын жазалоочу отряддары кыргыздардын бир бөлүгүнүн артынан сая түшүп, Эңилчек ашуусуна жетип барышат. Орус аскерлерин көргөн Жүсүптүн апасы дароо: "Жүсүп, иниң токон алып, дароо арчанын артына дароо бекингиле, орустар келе жатат" деп кыйкырат. Жүсүп дароо иниси токону артына көтөрүп, арчаны аралай кире качат. Бирок апасы менен калган бир туугандары качканга жетишпей калган. Жетип келген орус аскерлери апасы менен бирге жети бир тууганын кылыч менен мууздап салышкан. Жүсүп жана иниси мунун баарын көздөрүнүн жашына кызган бойдон алыстан бугун ичине жутуп карап тургандан башка айласы калбаган. Санжырачылардын айтуусу боюнча, Жүсүп Абдрахманов 14 бир тууган болушкан. Ошол каргыш тийген ачарчылык үркүн окуяларынан кийин эл ичинде Токо деп аталган Токтамамбет деген иниси менен бир эжеси гана аман калганын айтып келишет. Ошентип көз ачып жумгуча томоло жетим болуп калды. Мурунку Манаптын уулу деген наамдан байлык, үй жай, үй бүлө дегенден эчтеке калбады. Кыргыздын кыйынмын дегендеринин тагдыр ташы ошондой болчу. Бир бороондук, бир жуттук турмуштун чоңураак сыноосуна кабылса эле баарынан кол жууп отуруп калчу. Ырас, Жүсүп Абдрахманов эң чоң ырыскыга да эгедер эле. Аккан арыктан суу агат дегендей, лидерлик сапаты, зиректиги мыкты болчу. Ошого жараша анча-мынча орус тилин билчү. Сазанов азыркы Ананьев айылындагы орус түзем мектебинен алган 3 класс билими, көтөрүлүш кесепетинин Караколдогу жогорку башталгыч окуу жайынан 2 жыл эле окуп калгандары 1917 жылы Кытайдан үркүп келгенде кыйла пайдасын тийгизди. Ал боло Каракол гарнизонунун офицерлеринин атын багып, короосун шыпырып жүрдү. Андан ары өзүн өзү такай таптап, турмушка бышыруунун үстүндө болду. Чыйрак булулан орус офицеринин назарына илинип, аны менен кошо Верный шаарына кетти. Андан аркысын Жүсүп атабыз өзү кыска так жазат. Кызыл гвардия менен армиянын катардагы жоокери, комсомол уюштургуч, артта калган алыскы айылдарга партия-чейка уюштургуч, анан эле акыркы аккорд сыяктуу Кыргызстан эл комиссарлар кеңешинин төрагасы жана Союздук борбордук аткаруу комитети президиум мүчөсү болдум. Ушунун баарына күрөш менен, оңбогондой оор, жап-жалгыз тытынган күрөш менен жеттим деп жазган күнделигине.
Armiyada kызмат өтөп жүргөндө ал аз жерден аскер мансабын кууп кете жаздады. 18 жашындагы бул жоокерди командирлер курсуна жиберишти. Бирок ооруп калганына байланыштуу аскер кызматынан таптакыр бошонууга туура келди. Ошондон баштап анын мүлдө өмүр жолу ишмердиги, комсомолдук, партиялык, советтик, чарбалык иштерге чырмалышып, күжүлдөгөн күрөшкө карчылдаган кармашка алардын кайгы менен кубанычына ширелди. Ал аралашпаган, ал кыйырда, түздө катышпаган ошол кездеги орчундуу окуялардын бирин да Жүсүп Абдрахмановсуз элестетүүгө мүмкүн эмес эле. Ошонун баарында анын көзгө чарпылган изи калган. Жүсүп Абдрахманов ал мезгилде дээрлик түндүк Кыргызстанды кучагына алган Жети суудагы комсомолдук, партиялык уюмдарды уюштургандардын бири болгон. Россия Коммунисттик Жаштар Союзунун Түркстан бюросунун президиум мүчөлүгүнө шайланган. Ошол РКСМдин 3-чү съездине делегат болуп катышкан. Владимир Ильич Ленин менен аңгемелешкен. Россия Коммунисттик Жаштар Союзунун Түркстан бюросунун президиум мүчөлүгүнө шайланган. Кийинчерээк 1927-жылы партиянын Кыргыз областтык комитетинин 6-чы пленумунда мамлекеттик аппаратты жергиликтештирүү маселеси каралат. Ошол пленумда Ленин менен аңгемелешкенин Жүсүп Абдрахманов төмөнкүдөй эскерген. Съездин чечими боюнча мен президиумга шайланып калдым. Докладты аяктап танаписке чыккан кезде Владимир Ильич күтүлбөгөн жерден мага кайрылып калды. Кайдан келгенимди сурады, жооп бердим. Бирок чынын айтайын, сөзүм оозуман түшүп калды, толкунданып. Ал кезде Лениндин эмгектерин окуй элек болчумун. Суроолорунун бири мындай болду. Силерде орус калкы канча пайыз? 5 чамалуу дедим. Калгандары кимдер? Казактар менен кыргыздар. Сабаттуулар канча пайыз? 2%га жакын. Калгандары эмне, сабатсызбы? Советтик аппарат кайсы тилде иштейт? Орус тилинде деп жооп бердим. Мен ойлопмун, арине орус тилинде иштейт да, аппарат кайдагы бир жергиликтүү тилде иштеши мүмкүн эмес да деп. Муну уккан соң Владимир Ильичтин өңү өзгөрүп түштү да мындай деди. Жолдоштор, силер социалисттик революциянын алдында кылмыш кылып жатасыңар. Калктын көпчүлүгү түшүнбөгөн бөтөн тилде жүргүзгөн аппарат көпчүлүк элдин зарына көңүл буруп, аларды чече албаган андай аппарат масса менен байланышта боло албайт. Ошондуктан силердин милдетиңер окугула, үйрөнгүлө, эч кечиктирбей силердеги советтик аппарат көпчүлүк элге өз боорунан бүткөндөй жакын болуп иштегенди үйрөнгүлө деди. Ал жергиликтүү тилди билүү адамдын кызматында жогорулаш үчүн кажет болсо же анын алган айлыгына кошумча премия кошулуп аны кызыктырса, ошондо үйрөнөт. Калгандар үйрөнүүгө аракет деле кылбайт. Советтик аппаратты жергиликтештирүү саясаты башталганда тил билгендерге кошумча акча төлөнчү экен. Ошол кезде окуй башташкан. Кийин ал кошумча айлыкты алып салары менен кыргыз тилин үйрөнгөндөр кескин азайган. Бул да тажрыйба. Жүсүп Абдрахмановдун зиректиги, кайраты, мээнеткечтиги назарга дароо илинчү экен. Жүсүп Абдрахманов 19 жашында партиялык ишке которулат. Алматы, Талдыкоргон, Каракол, Пишпекте иштейт. 1924-жылы Түркстан ССРынын өкмөтү Борбордук аткаруу комитетинин президиумунун мүчөсү, анын секретары болуп шайланат. Ошол мезгилде Орто Азия калктарынын тагдырында чоң роль ойногон чек ара тактоо, мамлекет түптөө иштеринде ал кишинин өтөгөн кызматы баа жеткис. Көп узабай партиянын Кыргызстандагы областтык уюму түзүлө турган болгондо Фрунзеге жиберилип, Кыргыз облпарт бюронун жооптуу экинчи секретары болуп дайындалат. Бирок Москва тараптан жиберилген биринчи секретар Михаил Каменский менен көп маселе, айрыкча кадрлар саясаты боюнча пикирлери келишпей калат. Каменскийдин аны жамандаган арыздаттануусуна карабай, Жүсүп Абдрахмановду РКП БКнын Ташкенттеги Орто Азия бюросунун уюштуруу бөлүм башчысынын орун басары 4 айдан кийин Москвага БКнын инструктору кызматына которушат.
Бул кызматтар анын Орто Азия, бүткүл эле Советтер Союзундагы саясий, чарбалык абалды терең түшүнүүгө чоң өбөлгө болот. 1927-жылы бар болгону 26 жаштагы Жусуп Абдрахмановго алгачкы кыргыз өкмөтүнүн башчысы болуу тарыхый сыймыгы туш келип, Кыргыз ССРнын эл комиссарлар кеңешинин төрагалыгына дайындалган. Бул кызматта 6 жыл иштеп, көптөгөн жылдар бою курулуп, азыркы муундун энчесине өткөн мамлекеттик түзүлүштүн жаңылыгы жагынан, масштабы жагынан өмүрү болуп көрбөгөн пайдыбалын курууну жетектеген. Кыргызстан аймактарына алгач түшкөн өнөр жай ишканалары, транспорт, суу чарба курулуштары жана башка көптөгөн объектилер ушу кишинин түздөн-түз катыштыгы менен курулган же курула баштаган. Кыргыздын жаңы маданиятын жаңыртуу иштеринин башында да ушул киши турган. 1933-жылы Жусуп Абдрахманов кызматтан бошотулуп, Самарага, андан соң Оренбургка айдалган. Эмнеге, кандай себептер менен ал жактарга айдалганын кийинки видеоролигибизде кенен айтып беребиз.